Менин атым Яхяева Акинай Каримовна. Өзүм Жалал Абад областынан Алабуга районунан болом. Таласка турмушка чыккам. 10 жылдан бери Бишкекте турабыз, квартирада. Менин жолдошум угуп калыптыр, жумушунан бир повар эжеден угупту, ушундай келечек корпоратив бар экен, 5% 10 жылга үй берет экен деп. 25%-ин төлөйт дегенден бир номер алып келиптир, звонить этсек Гүлбар эжеге түштүк. Ал консультация берди телефондон. Адресин айтты, ушундай келип кеткиле, бетме-бет отурайлы, сүйлөшөйлү, консультация аласыңар деп. Биз 30 ноябрь күнү келип консультация алдык. Үйгө бардык, жолдошум экөөбүз ойлонбой эле жакшы экен, жеңилдиктер жакшы экен, бизге аябай эле төп келген корпоратив экен деп эле 1 декабрь күнү келип эле очередке туруп алдык. 25%-ин төктүк, 4% вступительный взносун төктүк. Бир күндө эле очередке туруп кеттик. Биз YouTube'дан көрдүк, 1-2 номердерди берди, үй алгандарды. Алар менен сүйлөштүк, алар да как раз жолдошумдун тааныштары болуп чыкты. Анан ошого эле ишенип туруп кеттик, бирок эртеси элге айтсак, туугандарга айтып көп тил уктук да элдерди. Алдап кетет, мындай корпоративдер көп дегендер болушту. Биз ойлонуп калдык аябай. Кайра кайтып келип акчабызды алып кетсекпи дедик. Анан бирок жолдошум экөөбүз акылдашып, эми болуп ушунча болду, эми биягына да болуп кетет деген ой болду да. 20 күндөн кийин келип текшерип кеттик очередти. 121 менен турганбыз 1 декабрда. 20 күндүн ичинде 109га жылып калыппыз. Ошол бизге ишеништүү болду да. Биз айына эсептедик, анан мындай 10 кишиден айына жылсак, биз 6 айда эмес, бир 8 айда очередке жетебиз деген ой болду да. Бирок 8 айда эмес, 4 айга 2 күн жетпей эле очередибиз келип калыптыр. Биз өзүбүз көп үйлөрдү көрдүк. Бирок баалары бизге туура келбей атты. 25%ке турган бааларга туура келбей атты. Анан корпоратив бизге бир 3-4 вариантты көрсөттү. Дагы биз башка варианттарды карадык. Бирок салыштырдык. Корпоративдин 3-4 варианты бизге аябай жакты. Андан кийинки көрсөткөн үйлөр бизге болбойт дедик да. Только ушуга алабыз деп, Достук кичи микрорайонунан 2 этаждан 3-комнатный үй алдык. Башка үйлөргө караганда кен эндиги жагып атат, 72 квадрат метр. Ошол бардык эшиктер өзүнчө отдельно. Анан хозяин да жакшы киши экен. Ошо үйдүн ауразы аябай жакшы. Киргенде эле билесиң да, ушул үй биздики болот деген ой келген. Бирок тиги киши ошол оформление кылганда мен айнып кетти да. Мен корком, мен буларга документ өткүзүп коюп, качып кетишсе, жаш балдар экен, корпоратив алдап кетет деген деп айныганда биз корктук. Башка үй, будан башка үй албайбыз депчи. Кийин тиги киши ишенип, өзү звонить этти. Мен туура эмес түшүнүп алыптырмын. Корпоративге ишенсе болот экен. Кел 1 күн оформление кылабыз деп. Мына бүгүн оформление 12 апрелде оформление кылып бүттүк. Ал киши деле акчасын санап алып атат. Сатуучуларга деле айтмакчымын, ошо коркпой эле сатсаңыздар болот. Корпоратив бардык документтерин өздөрү бүтүрүп берет экен. Башка жактагылардай болуп чуркабай жок. Бияктын балдары аябай тыкандык менен бардык документтерди өздөрү бүтүрөт экен. Биз только кол коебуз, бардык жумуш жеңил бүтөт экен. Ошонусу да жакты. Үйүбүз бизге түбөлүктүү үй болсо экен дейбиз. Биз 2.600.000 жазылдык. Анын 25% 650.000 сом болот экен. Ошону төктүк. Андан кийин 104.004% уступительный взносун төктүк. Ошо менен очередке турдук. 4 айдан кийин мына очередибиз келди. Эми буйруза мындан кийинкибиз 16.250дөн айына туура келет экен. Калган акчаны бөлгөндө 75%. Ал 2.000 өзү бияктын биздин түшүнүгүбүз боюнча айлык акысы деп түшүнөбүз. И так башка жагада беребиз.
Ошону 2000'ди кошкондо айына 18250 төгөбүз. Эгер шартыбыз келсе, андан да көбүрөөк төгүп, эртерээк кутулуп кеткенге аракет кылабыз. Биз толук 10 жыл квартирада жашадык. Квартирага деле ушундай эле акча кетет, расходдор деле ушундай болот. Андан көрү ушу корпоративге ишенип, бир кадам алдыга таштап эле келип, очередке туруп, ошо квартирага берген акчаны корпоративге төлөп атып эле 10 жылга да мүмкүн ага жетпей эле өзүңүн үйүң болуп калат экен да. Мен бардык элдерге айтмакчымын, ишен. Бул ишенсе болот экен да. Биринчи элден укканда коркконбуз. Кийин элден айтышты, алданасыңар дегенде корктум. Бирок мен YouTube'дан көргөндө мындай элдер там алганын көрсө, өзүм алгандай сүйүнчү элем. Биз да ушуга жетели дечилик мына буйруза жеттик. Ишениш керек. Мен элдин баарын эле айттым. Ишенгиле деп. Башка корпоративди билбейм, бирок келечекке мен аябай эле ишенем. Биз дагы көптөргө айтканбыз буйруза. Келебиз, силер үй алгылачы дегендер да болду, бирок алар азыр өкүнүп атат да. Силер турганда эле турсак болмок экен депчи. Бирөөзө алар да келебиз дешип атат. Биз эл башкалар да биздей болуп үй алса, квартирада жашаганча үй алабыз дейбиз.